ошоменен чыгам, эшикке чыгам. Өпкөсүнөн жабыркаган Исабек кызы Сейилкан 30 жашта. Дал ушинтип дем алдыруучу аппаратка байланып күн кечирүүдө. Ага ансыз жашоо жок. Күн сайын абалы начарлагандан начарлап бара жатат. 3 баласы туугандарында. Жолдошу Сейил айымды карап жанында. Чет өлкөдөн операция кылууга көп суммадагы каражат керектелет. Карапайым жаш үй бүлөнүн мындай каражаты жок болгон үчүн кайрымдуу элден жардам суроого аргасыз. Ушул жерге эле биотуалетке кайра кирем, дем жетпей. Дем жетпей калат. Кулагым бүтүп калат. Тамактарды сен өзү буга чейин эле жазачың беле же? Үйрөндүк 2 жылдан бери жасап. Келинчең ооруп калгандан баштап жаза баштадың, э? Ага чейин тамак менен ишиң жок эле? Жок эле. Балдарга тамак кылып берем. Келинчегиме кошо тамак кылат. Азыр мынауну куя турган посуда жок экен, пиалага эле куюп атам. Кандай ыңгайына келип, э? Кудай буйрса. Ушундай Азамат ака семьяны карап отурам, тамак кылып. Сен туура нерсе бул. Тамакты, эмне тамактарды азыр жасай бересиң? Бардыгын кылам. Жасай бересиң? Лагман? Жок, лагман кыла албайм. Манты? Жок, ондай. Эмне тамак кыласың? Аш эме, суюк тамак. Суюк, шорпо? Шорпо. Бирок келинчегим көбүнчө суюк тамак иштеп, мен кылат, суюк тамак кылам. Дарыларыңды ичип ал эми. Ушинтип дарыны берип турасың күнүнө, э? Күнүнө 3 маал ичет, эртең менен обедте, кечинде. Жакшы болуп кетип, кааласа мен этимди кайтарам. Кудай буйрса. Мен Баткен областынын Лелек район Кулунда айылынан болом. 1989-жылкы. Биз 2013-жылы турмуш курганбыз. Келинчегим ооруп 2 жылдан бери ооруп жатат. Кыйналып жатат, кислородко түшүп калып. Az эч тирилик кыла албайт. Өзүм кылып атам, тамак ашынан бери дары-дармегилге чейин ичирип. Чалдыгырыктан алган кандай Сейилкан, өзүнкү Сейилкан? Мурда мен ооручу эмес элем. Капада болчу элем, күлүп сүйлөп жүрчү элем. Азыр 2 жылдан бери эми жок ошол. Сүйлөөдөн ham калдым. Күлүүдөн ham калдым. Баса албайм, иш кыла албайм. Бирөөдүн колун карап калганмын. Балдарым дагы ызылдаса жакпай кетет. Элден четтеп калдым да. Азыр аппарат бир суткада канча саат кыласың? Круглосуточный колдон. 24 саат аппарат менен жашайсың. Чече албайм. Чечсем дем жетпей калат. Уже бул деле 5 литрлик эле аздык кылып атат. 10 литрликтен өтөт окшойм. Үйлөнгөнүбүзгө 13 жыл болду. 13 жылдан бери жакшы жашап келип аттык элек. 2 жыл болду келинчегим ооруганга. 2 жылдан бери Индияга 2 жолу бардык. Экинчисине барганыбызда өпкөнү пересадка кылыш керек болуп калып, ошол келип кыргыз элинен жардам сурап жатабыз. 3 балабыз бар. Кичине балабыз 5 айлыгыда эмчектен чыгып, ар кимдин колунда жүрөт. Азыр 2 жаш 3 айлык болду кичине балабыз. Ушул келинчегиме жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле, кыргыз элим. Түндө азыр жакшы уктay албайм. Жатсам демим кысылат.
Tursam dem жетет. Bastım kelet eşke çıkıp, baldarımды oynatqım kelet. Murdagıday avalga түшкüm kelet. Sağınıp olar. Benim kede kıynalganda Kudaydan suranam ette menen turbay kasam degen günüm boldu. Bir ele oru emес 2 yıldan beri sınavlar üstüme üstek gelip kıynadı. Maga koşulup jakınlarım kıynaldı. Joldoşum kıynaldı. Buyursa yani 2024'te жаңы жашоо баштайм деп ниет кылып атам. Sizlerden жардам күтөм. Kudayдын бекер абасынан дем алгым келет. Балдарым ыйлайт, адамдар балдарымны апасы апарат мектепке, садикке. Siz неге апарбайсыз дейт. Мен да ошолорду садикке, мектепке апаргым келет. Эки жылдан бери катуу кыйналдым. Аны жеткизиш кыйын, içimde bari. Meni Kırgızstan'dan fibroz dep çıkarıp bергенден keyin Indiyaga barış gerek bolup kaldı. Анан oyma Kayırımlı Bol Fondu keldi. Men Kayırımlı Bol Fondu'nu köptөн beri tanıyıp көрүp kelem. Kayırıldım bultur kışında. Kayırılıp Azamat Baymatov Akеге kayırılıp uşuların jardamı menen Indiyaga barıp keldim bir. Maga jardam kılıp ötü. Жакшы болуп келип, кайра ооруп калдым. Кече жакында дагы бардым. Дагы кайра эле ушул фонд аркылуу, ушулардын жардамы аркылуу барып келдим. Өтө жакшы жардам берип атат. Келгенимден бери келгениме бир жума болду. Азамат экени күтүп бошобой аткан экен. Бүгүн бошоп келдим. Бирок колундагылар баары жардам берип, аракет кылып жардамын аябай атат. Жол көрсөтүп атат. Мен Кайрымдуу Бол Фондуга, Азамат экеге рахмат айтам. Көп адамды көрдүм Индияда. Көп. Ушу Азамат экеге рахмат дейт. Болбогонду болбойт деп эле кайтарат экен сразу эле. Аларды көрүп деле капа болосуң. Ал жака барсак балдар күтүп алат. Эчтеке кылдырбайт. Баарына өздөрү жасайт. Ушунун баары ушул фонддун айынан рахмат баарыңыздарга. Индияга барганда фонд менен барууңуздарды айтам. Фонд менен барганда күтүп алышып кайткыча баары такси бекер, переводчиктер жаныбызда, алданбайбыз. Кымбат нерсени арзан кылып берет, скидка кылып, дарыларды бүт чеги менен берет. Фондго кайрылбай өз алдынча баргандар кыйналышып атат. Биз фонд менен барып, гостиницада 1,5 мың, 1,800 менен жашасак, алар 2,5 мың, 3 мың менен жашап атты күнүнө. Себеби алар өздөрү барышкан, фонд аркылуу барган эмес. Фонд менен барышыңыздарды айтам. Кээде продукталардан чектен алданып калсак, артыбызга алып барып, кайрадан акчаларыбызды алып берип, жакшы карашат. Ушул айтарым фонд менен барсын.
Öz aldınça barbaňyzlar. Al jakda dile aldaganlar köp eken. Ар кимибизге ар кандай чектелүү өмүр берилди достор. Ошол өмүрдүн гана айланасында жашайбыз. Ошол тагдырдын гана. Бирок мен айтайын дегенимчи, ушул сааттар, ушул секундалар бирөө күлүп жашап жатат, бирөө ыйлап жашап жатат. Келгиле достор, ыйлап аткандарга көңүл буруп коелу. Өзүбүз үчүн мына азыр могу жерде келип Камил менен ушул Сейилдин жашоосун, экөөнүн үй бүлөгө түтүн булатып жашаган 13 жыл болуптур. 3 баласы бар экен. Мага бир канча уже мына бир 20 күн болду байланышка чыгып жаткандарыначы. Мен келе албай бүгүн келип отурам. Мен деле колуман келген ушул достор. Силерде бар жумуш, менде да бар, Камилде да бар, башкабызда да бар, баарыбыз көр тирлик менен. Бирок ошол тирликтен да алдыда турган өмүр турат. Өмүрдөн кийин көңүл турат. Азыр Сейил мына кислороддун гана жардамы менен жашап жатат, достор. Эгер сиз телефонду колго кармап, көчөгө чыгып машина айдап, ресторанга барып эс алуу кылып, каяка баргыңыз келсе барып аткан болсоңуз, биз барып аткан болсок, Сейил ошол нерседен алыс калды. Алыстап мынакей азыр аппараттын гана жардамы менен, мына кең ааламдагы абадан дем ала албай, аппараттын жардамы менен дем алып, мына ушинтип 24 саат ушул өмүрдү өткөзүп жатат. Жипсиз байланып, мына момундай карагылачы, мына достор. Мына аппарат ушинтип узун кылып шланганы байлап алып, ушу айланчыктап мынакей ушуга байланып, ушудан алыс чыга албай жашап жатат. Муну айтсам азыр катуураак болсо да кечирим сурайм. Биз эшикке чыгып, бир мал алыс кетип калбасынчы деп жылкыларды, башка нерсени байлап, алыс кетпесин деп байланып коебуз. Ошондой жипте бүгүн адам өмүрү байланып турат, достор. Адамдын мындай өзү байланып турат, карагылачы. Ушуга келгилечи, мына экөөнүн жашоосунда балдарынан эне ажырабасын десеңер, келгилечи достор. Мен колуман келген ушул. Мен келип, ушу балдар жетим калбаса экен, ушу эне мээриминен ажырап калбаса экен. Эненин мээрими канчалык кымбат, адамдын орду канчалык кымбат. Эч ким бул эненин ордун толтуруп бере албайт. Эч ким, эч качан. Ошону билген жандар, кадырлап, мындай сыйлай алган адамдар келгиле. Ушул үй бүлөнүн бүтүмдүгү сакталып калыш үчүн сиздин биздин жардам керек. Жардам деселе акчалай экен деп ойлобогула. Дуа кылгылачы. Намазыңарда көп дуа кылгыла. Колуңардан келсе 5-10 сомдон болобу, 500 сомдон болобу, 1000 сом болобу, же сиздин зекетиңиз, садака зекетиңизди беришиңиз керек болуп, кимге берейин деп жаткан болсоңуз, бериңиз, мына ушул Сейилге бергиле. Мына ушул туура исламий эме менен да караганда, мына туура нерсе. Ушундай чыныгы муктаж адамга бериш керек. Ошон үчүн мына Камил азыр могул эмени көрүп алып, чында чын айтайын, мындай инсандык эме менен, ой жүгүртүү менен жүрөгүм ооруп атат да. Анткени ар бир мусулман, ар бир адам өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек дейт. Бирок эч кимибиз каалабайбыз ушинтип отурушун, сен каалабайсың, аппарат менен дем алып отуруштучу. Башка менен эч ким каалабайт. Мен да каалабайм. Бирок Аллах кааласа болот экен. Аллах каалады, болуп жатат. Эми азыр сен айтсаң, мына келинчегиң мисалы түн уйкусу кандай, уктайбы, уктай албайбы? Кандай өмүр сүрүп, кандай өмүрлөр өтүп атат азыр үй бүлөдө? Түн уйкусу уктай албайт. Дәмі кыстыгып, эшикке чыгып жарым саат отуруп келет. Чарчап калат эшикке чыкканда дагы. Эшикке чыкканда дагы чарчап калат. 3 балабыз бар. Үч балабыз азыр айылда жүрөт, ар кимдин колунда. Ушу келинчегим жакшы болуп кетишин каалайбыз. Жакшы болуп кетесиң, бардыгы алдыда. Мен сенин жаныңда бүт күчүм жумшайм. Жакшы болуп кетесиң, Кудай буйрса, кайгырба.